Чымын! Эй, Чымын! Эй, Чымын, жакын жерде гүл бар бекен? Аябай гүл жегим келип жатат. Көптөн бери гүл жей элекмин. Жок, таптакыр гүл көргөн жокмун. Айлана кыкка жана саркындык эле толгон экен. Макул анда. Эй, ары? Мен аябай гүл жегим келип жатат. Жакын жерде гүл өспөйт бекен? Карап көрчү. Айлананын баары жыпар жыттуу гүлгө толуп турат го. Ар бир гүлдүн өзүнүн өзгөчө жыты жана ширеси бар. Чын элеби? Макул, мен ичкен ширелерим менен башка ары бир туугандарым менен бөлүшүүм керек. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ошентип эшек эң бир маанилүү нерсени түшүнөт экен. Гүлдөгөн талаада дагы начар адам таза эмес нерсени таап, анын үстүнө отурат. Ал эми сасыган саздан дагы арыга окшошуп туура ой жүгүрткөн адам гүлүн таап, андан шире чогултат жана жакындары менен бөлүшө билет. Ыйык жазууда жакшы адам жүрөгүндөгү жакшы казынасынан жакшы нерсе алып чыгат. Жаман адам болсо жүрөгүндөгү жаман казынасынан жаман нерсе алып чыгат. Анткени адамдын жүрөгү эмнеге толуп ташыса, оозу ошону сүйлөйт деп жазылган.